Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Териден тарта ички органдарыбызга чейин жабырката турган микробдордун бири бул кандида. Иммунитети начар болгон организмде жакшыраак өрчүйт. Эми сизде ушул микроб бар экендигин билдирген белгилерди санап өтөйүн. Биринчи кезекте кышын жайын мурунуңуз бүтүп жүрөт. Анан дагы шириндикке болгон каалооңуз дайыма күчтүү. Жана тилиңиз агарып калган болот. Чачыңыз дайыма какаштайт, башыңыз көп ооруйт. Тамак сиңирүү начар болот. Териңиздин абалы дагы анча жакшы эмес. Денеңиздин көп бөлүгүндө кычшуулар дагы улам болуп турат. Албетте бул симптомдор бир гана кандиданыкы дегенден алысмын, бирок эгерде ушул микроб көбөйүп кеткен болсо дагы ушундай белгилер болот. Эми бул микроб менен кантип күрөшөбүз? Сиздерге 4-5 жөнөкөй сунуштарды айтып өтөйүн. Биринчи кезекте ширинди токтотушубуз керек. Анткени бул микроб ушул азык менен тоюнат. Демек шекерден тарта балга чейин бардык нерселерди жебешибиз керек болот, шириндиктерди. Анан ширинге болгон каалоону жоготуш үчүн корица деген татымал бар, базардан тапсаңыздар болот. Ошол татымалды кадимкидей эле чай кылып ичип турсаңыздар болот. Ар күнү ичиңиздер дегенден алысмын, бирок бир жумада эч кол дегенде 2 жолу ичип турсаңыздар, ширинге болгон каалоону бара жоготсоңуздар болот. Анан дагы бир жумада бир жолу болсо дагы эч кур дегенде 24 саат, болбосо 36 саатка чейин ачка болуп турушуңуздар керек. Анткени ошондой узак убакыт ачка болгондо организмдеги бардык зыяндуу нерселерден кутулуу мүмкүнчүлүгү болот. Анан ачка жүргөн убактыбызда өттө же бөйрөктө таш пайда болушу мүмкүн. Ошонун алдын алыш үчүн көбүрөөк суу ичип ачка жүргөн убакта анан сууга лимон шересин кошсоңуздар дагы жакшыраак болот. Анткени бул ошол бөйрөктө таш пайда болуу ыктымалдуулугун 2 эсе азайтат. Кийинки кеңешим, кечки тамакты жегенден кийин кефир ичип жатууну сунуштайм. Муну дагы ар күнү кылышыңыздар шарт эмес. Бир жумада эч кол дегенде бир жолу, болбосо 2 жолдан ичип турсаңыздар деле жетиштүү болот. Анан өтө маанилүү болгон сунуштардын бири бул алма уксузу. Алма уксузун ач карынга ичебиз. Муну кааласаңыздар 2 жолу ичиңиздер, кааласаңыздар бир эле жолу ичсеңиздер дагы болот бир күндө. Демек, тамактан 15-20 мүнөт мурда бир аш кашык алма уксузун жарым стакан сууга кошуп ичип аласыздар. Анан ошентип грибоктон кутулууга сиздерде мүмкүнчүлүк жогорулайт. Анан албетте дары дармексиз бул микробдон толугу менен кутулуп кетүү өтө кыйын. Баарыңыздар билген фулканозол сунуштайм. Алды менен 3 капсула сатып аласыздар, 150 миллиграммдык болот. Бүгүн бирөөсүн ичкен болсоңуздар, эртең ичпей бүрсүгүн ичесиздер. Андан кийин дагы бир күн калтырып, андан кийинки күн ичесиздер. 3 капсула ичип бүткөндөн кийин айына 1 капсуладан бир эле жолу жарым жылга чейин ичип койсоңуздар болот. Жетиштүү болот ушул. Албетте дарыгерге барып, балким консультация алсаңыздар, башка чара сунуш айтыш деле мүмкүн. Бирок эң жөнөкөй, коопсуз сунуш ушундай. Анан фулканозол бардык эле адамдарга сунуштала бербейт. Айрыкча 3 жашка чейинки балдарга биринчи кезекте, анан бала эмизген аялдарга, кош бойлуу аялдарга. Кээ бир адамдар дарыны көтөрө албашы мүмкүн. Демек, өзүнө өтө начар сезчү болсо, анда токтотуп койсо болот дароо эле. Ушундайча фулканозол менен кандида микробунан кутулсак болот. Эгерде маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүп коюңуз. Жоготуп албаш үчүн сактап алыңыздар өзүңүздөргө. Анан эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз бул видеону, каналга катталып коюшту унутпаңыздар. Анткени сиздер үчүн дайыма пайдалуу болгон маалыматтар чыгып турат.